Кой жылдызы, бул күндө өзүңүздү жакшы сезип, тааныштарыңызга кол сунуп, жардам берүү каалооңуз ойгонот. Өзгөрүүгө кадам таштаңыз. Жарым ийгиликке жеткениңиз. Андыктан ушундай ыргак менен аракетиңизди уланта бериңиз. Букачар, бул күнү сизде позитивдүү чыгармачылыктын өсүшү байкалат. Өзүнүздү тарбиялоо менен алектенип, хоббиңизге убакыт бөлүңүз. Жана дагы романтикалык мамилелерге ачык болуп, жактырган адамыңызга сүйөм деп айткандан тартынбаңыз. Эгиздер, бул күнү сиз үчүн үй-бүлөңүздүн бюджетин пландоого, киреше чыгашаларды эсептөөгө, ири сатып алууларды жасоого лайыктуу учур, мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбаңыз. Бөйөн, жакшы маанайда жаңы иштерди баштайсыз. Башында каржылык чыгымдардан орун таппай кыйналсаңыз, бирок ар бир жумуштун башталышы менен кыйын экенин эске алып, белди бекем бууп, баштаган ишиңизди аягына чыгарыңыз. Ири ийгилик күтүп турат. Арыстан, сиз бул күндү толугу менен бизнеске арнасаңыз, себеби профессионалдык жана каржылык иштерде ийгиликке жетесиз. Ал эми көңүл ачууну жана милдеттеги маселелерди чечүүнү токтотуңуз. Анткени азыр ыңгайлуу убакыт эмес. Бикеч, өзүңүздүн жүрүм-турумуңузду сын көз менен карап, каталардын үстүндө иштөөгө зарыл. Ошондо гана жеке жашооңузда өзгөрүүлөр башталат. Акчага бекем болуп, сарамжалдуу болгонуңуз оң. Тараза, жашооңузда жаңы адамдар пайда болот. Алар менен мамиле түзүүдө оңой тил табышасыз. Бирок мамилени сактап калуу дагы өзгөчө искусство экенин ынаныңыз. Үй тиричилик иштерине активдүү катышканыңыз жөн. Чаян, бул күнү активдүү жашоо образын жүргүзүшүңүз керек. Спорт менен машыгып, тренинг жана семинарларга катышып, билим алууга дагы жакшы учур. Андыктан сырткары жана өнөр үйрөнүүгө бет алсаңыз, сөзсүз акыбети кайта. Жачы, бул күндү материалдык маселелер чечүүгө жумшасаңыз, акча табуунун башка жолдорун өздөштүрүп баштайсыз. Жана дагы кээ бир терс адаттарыңызды таштап, жаңы адаттарды калыптандыруу үчүн эң жакшы учур. Текечер, көптөн берки пландарды ишке ашыруу убакыт келди. Жакында кошумча киреше алып келе турган жаңы иште өзүңүздү көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк болот. Акылдуулукка салып, алдын ала даярдансаңыз, чоң ийгиликти жаратат. Суукуяр, жумушка көңүл буруңуз. Сын жана кыйынчылыктарга жана кемчиликтерге чыдамдуу болуңуз. Антпесе майда чүйдө нерселер боюнча талаш-тартыш жаралышы мүмкүн. Досторуңуздун топтолгон көйгөйлөр менен күрөшүүгө жардам беришет. Ашыкча ысырапкорчулуктан алыс болуңуз. Балыктар, убакытты тикке кетирбөөгө аракет кылыңыз. Эгерде сиз өз ишиңизди тынч жана туруктуу уланта берсеңиз, анда бардык максатыңыз орундалат. Бардык энергияңызды бир багытка багыттаңыз. Сылыктык жана сүйкүмдүүлүк сезими алдыга милдеттерди чеберчилик менен чечүүгө жардам берет.